Жалал Абад суу канал башкармалыгынын жетекчиси Төлөн Бакировго шаардык кеңештин депутаттары ишенбөөчүлүк билдирип, кызматтан кетишин талап кылышкан. Бакиров болсо бул аракетти саясий буйртма деп баалап, акыйкаттыкка жетиш үчүн шаардык прокуратурага кайрылган. Бул жерде депутаттарды туура эмес жолго үндөө кимдир бирөөнүн баягы буйрутмасы сыяктуу билинип тургандыгы үчүн мен прокуратурага арыз менен кайрылгам. Баягы мыйзам чегинде карап чечип берүүсүн. Бүгүнкү күндө мен катты алдым. Туура эмес чечим чыккандыгы тууралуу. Өзүмдүн ден соолугум жакшы болбогондугу үчүн бүгүнкү күндө больничныйдамын. Азыркы күндө ар кандай бул жерде баягы жумуштан алуу маселесинин ар кандай түрлөрү менен алектенгени дана көрүнүп турат. Бул аткаруу бийлиги тарабынан. Прокуратура шаардык кеңешинин депутаттары маселени комитетте карабай туруп сессияга алып чыкканын жана 2 жолу добуш бергендигин мыйзамсыз деп, мыйзамдуулукту ордуна келтирүүсүн талап кылды. Ал эми эл өкүлдөрү бул талапка азырынча макул эмес, эч кандай мыйзамсыз иш-аракеттер болбоду деп эсептешет. 18 октябрда прокуратурадан каршылык көрсөтүлдү. Ошол баягы Төлөн Бакировго ишенбестик көрсөтүү боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин юристтер бул боюнча иштеп атат. Прокуратуранын каршылыгын же канааттандырабыз, же канааттандырбайбыз деп ошол негизинде сессияда талкуулап, анан жыйынтык чыгарабыз. Тескерисинче шаар депутаттарынын арасында прокуратуранын ишин сынга алгандар да жок эмес. Жогоруда айтылган жетекчиге ишенбөөчүлүк билдирүү сунушун көтөрүп чыккан депутат прокуратура чыгарган чечимге караманча каршы экендигин айтат. Прокуратура башка укук органдары эгерде ошондой чечим чыгарардын астынан керек болсо жеке гражданды болгон ошону карабайлы. Прокуратура ушундай эле мыйзамдуу жолдорду карайбыз. Комитетте комиссияда каралып, анан кийин гана сессияга сунушталыш керек деген регламенти жок. Жалал Абад суу канал башкармалыгынын башчысына депутаттар ишенбөөчүлүк келтирип токтом чыгарганына 25 күн болду. Бирок шаар мэри азырынча кызматтан кетирүү буйругун чыгара элек. Мындай болгон күндө да Төлөн Бакиров өзүнүн ак иштегенин сот аркылуу далилдеп бергенге даяр. Баягы ушунча жыл иштеп, өзүмдүн баягы ушул шаар үчүн деп салымым кошуп келип, анан кайсыл бир күнү булардын ишин айткан жумушун аткарбай койсоң, баягы шаар душманы же бир шаардын туура эмес эме кылып каралоосуна албетте мен жол бербейм. Өзүмдүн укугумду кайсыл жерде болсо коргогонго, шаар тургундарына өзүмдүн ак экенимди тастыктоого мен аракет кылам. Жалал Абад шаарынын мэриясында кызмат үчүн соттошкондор буга чейин да болуп келген. Кадрлар өздөрүнө жасалган адилетсиздикти сотто далилдеп, кайра кызматын тикелеген бир нече фактылар бар. Эксперттер жергиликтүү бийликтердин кызмат орunu үчүн мыйзамсыз аракеттерге чейин баруусун алардын билиминин тайкылыгынан деп эсептешет. Бир эле кызык жери ушу же депутаттарыбыздын билими тайкыбы же баягы өздөрүнүн принциптерин, эрежелерин билбегендиги элдин бийликке болгон ишенимини кетип жаткандай сезилип жатат да. Себеби бүгүнкү ушундай чала чечимдер, кадрдык туура эмес мамилелердин негизинде эл бир аз демей болуп турабыз да. Эмнегедир кооптонуп. Эске сала кетсек, Жалал Абад суу канал башкармалыгынын башчысы Төлөн Бакиров, жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакировдун бир тууган энеси, Өнүгүү Прогресс партиясы сунуштаган кадр. Ага депутаттар ишенбөөчүлүк келтирерден бир жума мурда анын чөнтөк телефону шаар мэринин кабылдамасында жоголуп кеткен. Роза Акматжан кызы, Улан Анарбаев, Жалал Абад облусу, Next TV.